Азырынча доспуз, бирок кийинчерээк эмне болорун ким билет дешет Азамат менен Бегимай. Эгер Азамат мырзаны аят, уурунун махабаты, шайтан араба, ысык көлдүк 5 бармак тасмаларынан улам таанысак, Бегимай аттуу бейкеч кино жаатында тушоосун кескен Талас Бишкек тасмасынан улам билебиз. Сөз болуп жаткан актерлор жакын арада деле күйөрмандарын жаңы, оригиналдуу кинолор менен кубанта берерин билдиришти. Учурда Бегимай Бишкек Таластын уландысынын үстүндө иштеп жатат. Ал эми Азамат идеалдуу кыз тасмасын тартканга өзүн режиссер катары сынап көрүүгө камынып жатат. Эл силерди актер жана актриса катары тааныйт да. Кандайча ушул эки кесипке келип калдыңыздар эле? Белгилүү режиссер Бакыт Карагулов деген бар. Ошол аркылуу кыргыз фильмге келип, Зардабы деген кинону тартмакчы болчубуз. Келип Нурлан Разакулов деген режиссер бар. Ошо сурап калды, сүрөткө түшүп коелу депчи. Барып сүрөткө түшөрүмүн эртеси күнү Таласка кеттик деп калды. Ошентип эле тартылып калдым. Сиз? Эми мен айтатын кетсем, бул жерде убакыт аябай эле көп талап кылса керек деп ойлойм. Негизинен баягы менен ошо кино жаатына аралашып калганыма Айбек Дайырбеков деген азыр баягы жаш белгилүү режиссерлордун бири ошол түздөн түз таасири тийди. Салымы чоң да. Ошол экенин мен устатым катары ушул кино чөйрөсүнө аралаштырды. Андан сырткары Эрнест Абдыжапаров бул профессионалдык деңгээлге, профессионалдык кинолорго аралашма ошо салымын кошуп, эмгеги зор да ошол инсандарга мен азыр учурдан пайдаланып рахмат деп айтып кетсем да. Азаматтын быжырын кайнаткан бул мамлекет искусство тармагына көңүлдү жетиштүү бөлбөгөнү. Анын айтымында мамлекет режиссерлорго жаңы тасмаларды жаратуу үчүн шарт түзүп берүүсү зарыл. Анткени кыргыз калкынын менталитетине ылайык келген, жаштарыбызды туура жолго салган, өткөнүбүзгө даңк бере турган кино тартуу кыргызстандыктардын гана кызыкчылыгында. Каражат табуу өтө оор маселе. Кээ бир учурда ушундан улам кинонун сапаты начар болуп калат. Анан сын да көп айтыла баштайт. Сынга кандай көз караштасыңар? Анан биринчи болуп сынды ким айтат? Ата-энеңерби, досуңарбы, продюсерби, режиссерби? Мен сынга аябай жакшы карайм. Сындын эки түрү бар. Жаман сын, анан то есть терс сын, оң сын дегендейчи. Бирөө айтат, сен начар ойноп коюп турсуң, сен жанындагы сагаран жакшы ойноп тур. Бирөө айтат, сен абдан сонун ойноп турсуң депчи. Чын-чынына келгенде мага бирөө терсин айтып атса, мен ага эч качан чууп кетпейм. Тескерисинче күчүмө күч кошулат. Бирок көңүлүм кичине муздайт. Мен жашырган жокмун, чын айтам да. Айрымдар айтат го эме депчи, сындаган мага жагат депчи. Чын-чынына келгенде бул калп буш кетип ойлойт. Терсин эч кимге жакпайт, жүрөгү ооруп калат кадимкидечи. Капа болуп, кыргызда болуп, бирок жашырбашым мүмкүн, дешим мүмкүн. Бирок чын-чынында иштеп коесуң да. Бегимай кошуласызбы? Кошулам. Мага деле тайжен, апам, Азат эки деле сын айтат. Бирок буга кандай десем, сынга мен толуктап кетейин. Сынын баягы эки түрү бар деп коем, терс жана оң депчи. Ошо оң терс сынга деген ошо баягы күч пайда болот, жана ошондой көңүл ооруп калат деп коем ба. Эгерде ошо оң сын болсо, бирөө айтса, "О, сен мыкты ойноп турсуң, сен азаматсың" депчи. Айрымдар баягы ошо көкөлөп, ошо дердеңдеп, ошо өзүн унутуп, ошо ойдон калышы мүмкүн. Бирок мен ошол күчүмө жанагы күч кошулат деп коем, ошондон дагы 2-3 эсе күч кошулат дагы көңүлүмдө жибип, анан элестетип көргөн ушундай бир мындай бир чоң бир аламга жеткен бир ушундай бир кубаныч, бакыт пайда болот да менин жүрөгүмдөчү. Ошондуктан баягы жакшы сындар мага көбүрөөк чыгат, жаман сындарга караганда. Бегимайдын көптөн көп самаган, элестетип кыялданган нерсеси бар. Бул Голливуддун мега жылдызы Брэд Питт менен бир тасмага тартылуу. Ал эми жигиттерде болсо төмөндөгү сапаттарды жактырат. Шайыр, калпты сүйлөөгү,
Эмнегедир Азамат Байке. Жок, мен де Назарбек айтып калп айтып атты. Андай эмес, просто сулукайга карабайм, мындай ички дүйнөсүнө карап, азыр ошо. Азамат Байке сизге кандай кыздар жагат? Так, Тышкы келбети, сапаттары. эми баягы эркектерге мен жеке эркектердин баардыгы үчүн жооп бербей эле коеюн, бирок жеке өзүмө биринчиден ушу өзүнүн ата энесин мыкты сыйлаган, өзүнүн баягы ар эмелер барго, ар кайсы баягы чөйрөлөр барго, ар кандай чөйрөдө өзүн жакшы татыктуу алып жүргөн, чылым, алкоголь баягы ошолорду колдонбогон, шайыр, ачык, айрым, искусствого кызыккан кыздарды багы. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө сулуу болуш керек. Анткени баягы баардык эле балдар жана кыздар айта берет эме депчи. Мен биринчи орунду жан дүйнөсүнө коем депчи. Бирок жан дүйнөсүнө койгон өнөдө эле балдар көп айтат да жан дүйнөсү. Бирок чын-чынына келгенде өзү жан дүйнөсү айтканы менен баягы ички дүйнөсү ачы мүмкүн сулуу болсо депчи. Кайсы гана бала ушу татынакай кыз менен жүргүзү келбейт. Ал мындай эле начар бала болушу мүмкүн депчи. Ошондуктан ошо кыздардын баары ошо мен айткан ошо талаптарга жооп берсе, ал сөзсүз түрдө жигитке, жакшы бир жигитке ээ болот. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, Азамат бир гана актёрчулук менен алектенбестен, бош убагында спорт менен машыгат. Андан сырткары экинчи дизайнерлик кесибин ар дайым бирге алып жүрөт. Айта кетчү нерсе, Азамат интернет менин жашоомдо чоң, маанилүү роль ойнойт. Күнүнө жок дегенде 1 саат кирмейинче өзүмдү бир нерседен кемип калгандай сезем дейт. Ал эми Бегимай болсо тескеринче интернетке такыр кызыкпайт. Анын ордуна Ордобалабыздын бассейндерине барганды жактырат. Бирок көбүнчө бош убакыты болуп калса, дароо эле көлгө ата-энеси көздөй канат каккылап учаарын айтат. Бегимай экөөбүз азыр Азамат Байке экөөңөр достпуз деп атасыңар да. Достук деген силер үчүн эмне? Кандай эмнени түшүнөсүңөр? Достук деген бул баягы бирин баягы жамандык жакшылык болот. Ошол учурларда керектүү учурларда жаныңда болуп, ошо кубанычыңды дагы, кайгыңды дагы тең бөлүшкөн адам бул дос деп ойлойм да. Бирок мындай достор чанда болот да. Чанда болот. Сиздин оюңуз жеке? Азамат Байкенин сөзүнө кошулам. Дос мен баягы совет болобу, бир нерсе оюма келип калса, сразу эле Азамат Байкеге звондотом, Азамат Байке депчи. Байкем катары көрөм деп атпайм, мен дос деп атчымын. Макул, Азамат Байкеге сизге Байке катары көрөт экенсиз. Ал эми негизи эле достук деген. Достук деген мындай бул ошо жаман жакшы деген дегенде дагы бир гана поддержка берип досторчу. Баягы кандай десем, Колдоп коштоп турат. Мен үчүн Азамат Байке кеңешчи, жакын дос дейт Бегимай. Өз кезегинде Азамат жакшы курбуларданбыз. Бирок бардыгы мүмкүн деп сырдуу жооп берип эки ойго сала кетти. Эмнеси болсо дагы аны албетте убакыт гана.